Устаз дейт, көлүбүз ыйык деп кантип түшүнсөк болот дейт. Эң жакшы суроо бул ширк болуп калабы, бидаат болуп калабы? Ыйык деген сөздө кыргызда мына Кусейин Карасаев атабыздын накыл кептери бар. Муну өтө жакшы суроо могул суроочу. Алла ыраазы болсун. Салыштырмалуу түшүнүк деген бар бизде, билесиз да. Ак кара деген, мисалы ак деген бар. Калыстын ак тиши бар. Африкада жашаган Мухаммад деген бир тууганыбыздын ак тиши бар. Аныкы менден дагы да агыраак. Анан алдымдар айтат, пилдин сөөгүнүн тиши андан да аппагыраак дейт. Кардыгынан да аппак болот дейт. Ак деген бир нерсе камтыган, бирок ошол заттарга байланыштуу бирөөнүкү аппагыраак болот, бирөөнүкү ак болот. Ыйык ошондой салыштырмалуу түшүнүк. Чыныгы ыйыктык Алла Тааланыкы толук 100%. А пайгамбарыбыз пенделердин арасындагы аны ширк келтирбей. Анан көлдүн ыйык деген мааниси өзүнө жараша ыйык. Onu ыйыктап, мазар кылып, сыйынып кетип, таңынып кетип, ширк келтирип деген мааниде эмес бир тууган. Канча кылымдан бери соолубай тургандыгы деген мааниде. Не деген керемет. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкунса толкунуна тең ортокмун. Караңызчы. Турмушта канча дос күтсө сендей сырдууну тапкан жокмун деп атат ал. Канча адамдар, канча деген Пакистан, Индиядан дааватчы адамдар келип, көлдү көрүп, араб туугандар келип, жанагы Куранда Каф сүрөсүндө келген айнун хамия, ысык баткагы бар көл ушул окшойт деп кетип атышпайбы? Эми муну баса кескилеп айта албайбыз, ал илим Аллахтын астында. Аны менен башыбызды алек кыла албайбыз, бирок эмне деген деп суу кирет, чыкпайт. Усулуң жок болсо секирип чыгып турсаң усулду болуп каласың. Даарат аласың. Тузу канча керемет, канча адамдарды чыгарган акелерди, канча адамдарга дам болуп келген, эме болуп келген. Ошол мааниде гана биз ыйык деп айтып атабыз. Мындайча айтканда, ыйыктык деген ысык көлгө мааниси кадыр бардуу. Ысык көл Кыргызстандын Бермети дегендин эле диний сөз ошо. Болду ошол. Бермети деген сөз. Будай берип коюптур да көлдү тура. Чубаксыз армандайт эле. Калыс сен берекелүү жерденсиң. Эртең чоңойсуң сен Бишкекке келбе. Ошо көлдөн сонун бир академия ачып, мировой дүйнөлүк деңгээлде кылабыз дейт эле устаздын арманычы. Бияктан учуп келет, бияктан учуп келет. Сабак бересиңер анан дүйнөнүн мерkezине айланат. Ошондой мааниде. Анан табынып кет деген мааниде эмес. Баш кийимди бере бербе, көрүнгөнгө касиетиң кетет деп коет. Не касиет? Жөндөмүң кетип калбасын деген мааниде. Түшүндүк да тууган. Ошон үчүн тилди терең окуш керек. Кыргызда жакшы сөз бар, өнөр алды кызыл тил деп. Ошол мааниде. Чыныгы ыйыктык ал Аллага таандык.